Урматтуу эже карындаштарым, Шер Мухаммадка окшогон, Марстамлага окшогон бакыттай алымдар чыгыш үчүн мен өзүмдүн турмушумдан айтып берейин. Мен Египетке окууга кеткенде $50 акча менен кеткенмин. 58-жылкы агам бар эле, Мухаммад Тахир деген, Алла рахмат кылсын, өтүп кетти. Bir persik şakegi var eken, açıkka kalsan, kıyınalsan satasın деп bergen. Men eger atamdын jardamымен, enemdin jardamымен bolsa, men 2 күндө окуй албай турмун ал жерде. Кувейтте мен көрбөгөн бирөөлөр айына $100 квартирама, $100 тамак ашыма зекеттен берчү. Эмне үчүн бүгүн биз ошо келечекте элине, жерине кызмат кыла турган, Египетте болсун, Сирияда болсун, башка жерде окуп жаткан балдарыбызга bir ustaz kimge bir жардам берсем болот деп сурап көрдүңүздөрбү? Келечекте чубак ажыдай алым боло турган, мисалы биздин ошол эле Калыс Дамылабыз, кече келген Олжобай, башкалар муктаж эмес деп ойлойсуңарбы? Алар да муктаж. Алардын да бала чакасы бар. Бирок мен мисалы ушу кезгече эч кимге айткан жокмун. Мистер Боб деген, доктор Амани деген аялдардын Нова Зеландиядан акчап келип, ошолордун туалеттерин жуучумун. Ошол жерде силер эме кылгандай эле. Офистерин тазалайт дем, кечеси барып. Эмне үчүн мен окушум керек эле. Бирок бүгүн да ошондой кыйналып жүргөн балдар бар. Эмне үчүн биз ошо бүгүн окуп жаткан, ошол эле силердин азыр өкүлчүлүктө болсун, сабак бере турган жер арендасы бар. Устаздын кичине айлыгы бар. Эмне үчүн жардам бербейбиз бири-бирибизге? Кээ бирлерибиз бар, урматтуу мусулман бир тууган. День рождения десе, же болбосо бир юбилей десе, майрам десе, чачабыз, Эмне үчүн? Дин үчүн дегенде эме болобуз. Алланын дини үчүн. Аддалилил хайр кафаилу. Жакшылыкка үндөгөн адам ошону кылгандай сооп болот. Кыямат күнүндө шахиттер келет экен. Мен бейишке биринчи киремин, жанымды бергенмин, канымды төккөнмүн деп. Периштелер шахиттиктин соонун кайдан үйрөндүң десе, алым уламалардан десе, анда адебиңди сакта, алымдардан алдын кирбейсиң дейт экен. Берешен саудагерлер, зекет бергендер келет экен. Мен Кудай жолунда офиске төлөдүм, устаздарга төлөдүм, китептерди бастырып бердим, кирем десе, сен соону кайдан үйрөндүң десе, алым улама, анда адебиң сакталардан биринчи кире албайсың дейт. Кезек алымдарга келген кезде, я Раббым билесин, мен илим да билим да бере албайт элем. Илим да билим да ала албайт элем. Китепти тарката албайт элем. Китеп менен окута албайт элем. Эгер ушул колунда бар берешен, жоомарт инсандар болбогондо, ушулар мага офис ачып берди. Ушулар мага китеп бастырып берди. Ушулар мага мүмкүнчүлүк түзүп ушул жерде келип сүйлөшүмө белет алып берди. Ушулар бар үчүн мен элге аманат жеткиздим. Ушулар биринчи кирсин дейт экен. Силерге окшогон соодагерлер бейишке биринчи кирет экенсиңер. Урматтуу мусулман бир тууганым, Aşar el mübeşşirine bil cennet. Peygamber tiriu kezde 10 sahabanı sen beyişke birinci keresinde 10 sahabaga aytkan, onu dağı saudager bolgon, onun dağı biznes bolgon, onu dağı dayım tapkanın Allah yolunda bergen. Kembagaldarda aytkan emes. Kelgile urmattуу musulman bir toğan, berip үйrөнгүлө. Ana men özüme birdeme surap atamбы? Kelgile ушул жерде бөтөн эл жер, мана илим билим алуу үчүн, башка үчүн, кеде бүгүн 1000 сомуң бар кезде 100 сом чыгара албасаң, эртең 100 000 болгондо 10 000 чыгара албайсың эч качан. Кичине Аллах үчүн чыгарып берип үйрөнгүн.